Аял бул 4 нерсени жасамайынча уктап болсо керек. Bir жолу Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам аялы Айша разияллаху анхага: "О Айша, бул 4 нерсени аткарбай, Куранды толук окубай, менин жана пайгамбарларымдын шапаатына ылайык болбой, бардык момундардын ыраазчылыгын албай, ажылыкты өтөмөйүнчө уйкуга жатуучу болбо" деди. Айша разияллаху анха энебиз буга таң калып: "Ата-энем сага курман болсун. Булардын бардыгын аз убакта аткара албайм да" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жылмайып мындай деп түшүндүрөт: "Мындан артык кандай оңой нерсе бар Айша? Ихлас сүрөсүн 3 ирет, Фатиха сүрөсүн 1 ирет окусаң, Куранды толук окуган болосуң. Мага жана башка пайгамбарларга салават айтып, биздин шапаатыбызга татыктуу болосуң. Аллахтан бардык момундардын күнөөсү үчүн кечирим тилесең, алардын ыраазчылыгын алган болосуң. Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллаху, ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду, ва хува ала кулли шайин кадир. Зикирин айтып, сен ажылыкка барган болосуң" деди.